Түркияда Стамбул шаарында аял кишинин жансыз денеси таштанды челектен табылды. Ал мүчөлөргө бөлүнгөн жана башы табылбай жатат. Азыркы учурда бүтүндөй Түркия эли, жалпы түрк телеканалдары дал ушул коркунучтуу кылмышты сөз кылып жатышат. Аял кишини бычактап өлтүрүп, денесин мүчөлөргө бөлүп, чамадан менен ары бери ташып, таштанды челекке ыргытып кетишкен. Стамбулдун көчөлөрүндөгү жүздөгөн жашыруун камераларды текшерип чыкканда бул окуя толугу менен камерага түшүп калгандыгы белгилүү болду. Кантип жасашкан, кандай болгон, төмөндө дал ошол видеолорун дагы тиркеп кеттим. Маркум Өзбекстандын жараны болгон Стамбулдагы мигранттардын бири. Аны өлтүргөндөр өзүнүн мекендештери Өзбекстандык 1995-97 жылы туулган жигиттер болуп чыкты. Шектүү менен маркумдун ортосунда мамиле бар болгон, дал ошол үйүндө мамиле бар болгон, сөздөн сөз чыгып, айымды бычактап өлтүрүп алган. Бычактап өлтүрүп алгандан кийин дал ошол жерге досун жансыз денени жок кылыш үчүн досун жардамга чакырат. Башында жөн гана бычактап өлтүрүп алган болсо, эми баягы денени, жансыз денесин жок кылыш үчүн аны мүчөлөп, андан кийин пакеттерге салып, аны чамаданга тизип жайгаштырышат. Ал чамаданды мынтип видеодогудай сүйрөп алып, баягы Стамбул экиге бөлүнөт эмеспи, Азия тарабы, Европа тарабы деп. Стамбулдун бир бурчунда жасалган кылмыш чамаданды сүйрөп Стамбулдун экинчи бурчуна жөнөйт жана көчөлөрдүн биринде таштанды челекке ыргытып таштап кетишет. Андан ары ал эки жигит түз эле Стамбулдун аэропортун көздөй жөнөшөт. Ал жерден Грузияга качып чыгып кетишмек. Көп өтпөй эле кыңыр иштин бети ачылып, дал ушул таштанды челекке келген жаран ал жердеги пакеттен жылуу бир нерсени байкап калып, дароо эле ачып көргөн жана адамдын жансыз денеси экенин байкаган. Дароо эле милицияларды чакырган. Тезинен кароо жүргүзүлгөндө аял кишинин мүчөлөргө бөлүнгөн жансыз денеси табылып, бирок ал таштанды челектен тилекке каршы башы табылбай калган. Биринчи болуп аларды ташып жүргөн таксист колго түшкөн. Ал таксист аркылуу бул жарандарды аэропортко таштаганын айтып берген. Ошентип аэропортто алар Грузияга учуу үчүн учак билетин алып, болгону самолетту күтүп отурган жеринен, учуу саатын күтүп отурган жеринде колго түшүштү. Шектүүлөрдүн бири көрсөтмөсүндө досуна кылмышты жашырууга жардам бергенин айтса, экинчи бири ал аял менен мамилеси болгонун, сөздөн сөз талашып, урушуп кетип, бычактап, билбей өлтүрүп алганын, дал ушундай аракеттерге барышкандыгын айтып беришкен. Дагы бир өкүнүчтүү жагдай, кылмышка шектүү мырзанын маркум менен мамилеси болгону менен Өзбекстанда никелешкен жубайы дагы бар болгон. Дагы бир аял киши курмандыкка кайшалынды. Бул окуя бүтүндөй түрк элинин жүрөгүн үшүн алган коркунучтуу кылмыштардын бири болуп калды.